Аялдын кызганганы жакшы. Кызганган аял эң жакшы. Кээ бирөөлөр дылтыйып тормуз да, былтыйып тура берет, кызганбайт. Эрин эч бир маселеде кызганбайт. Неге? Себеби жакшы көрбөйт, сүйбөйт да. Ушу да, ушу да деп. Кызганыч жок. Аял кишини кызгантырыш үчүн эркек кишилер кээде мына кыз жазды, мына аял менен сүйлөшүп атам, же историядагы мына менен жүргөнмүн деп бардекени айтат. Ал жөн эле сөздү айтып атат. Сени кызгантыргысы келип атат. Чындап кызган мени деп атат. Адам катары болоюн сен алдыңда деп атат. Чындап сүйүктүүң болушу каалаймын деген ал. Чындап сүйсөңүз кызганыңыз, аял киши кызганыш керек. Башкага неге андай карап атасыз? Да, чек арадан чыгып кетпеш керек, бирок ордунда кызганган жакшы. Көп аялдар керек эмес учурда кызганат, керектүү учурда кызганбай коет да. Кызганыш керек, кызганыш керек. Аялдар, кызганыңыздар эриңиздерди. Эркектердин арасындагы эң туура эмес түшүнүктөрдүн бири ал эч жака кете албайт. Аялды үйлөнгөнгө чейин миң убадаларды берет, миң жакшылыктарды кылат, миң романтиканы кылат, миң белектерди берет. Бирок үйлөнгөндөн кийин, тойдон кийин чыныгы жүзү ачылат да. Баягы үстүдөгү реклама жүзү ачылып, ичидеги сыртыдагы жүздөр ачылып, чыныгы жүз келип чыгат. Ал эч жака кете албайт дебеңиз. Кеткенде катуу кетет. Кайра кайткыс болуп кетет. Жоготуудан корксоңуз, жалгыз калуудан корксоңуз, аны бекем кармаңыз. Ал эч жака кете албайт деп калган мамилени кылбаңыз. Аялдарда бир түшүнүк бар, ал эч качан өзгөрбөйт. Же өзгөрөт. Кээ бир аялдар бар, ал ичсе, башка кылса, бир туура эмес жүрүп калса, бул эми болду өзгөрбөйт деп үмүтүн үзүп коет да. Жок, өзгөрүшү мүмкүн толук түрдө эркек киши. Кээ бир аялдар бар, ал эч качан өзгөрбөйт. Түшүнүктөрүбүз, кыймыл-аракеттерибиз, амалдарыбыз секундта Аллах Таала өзгөртүп коюшу мүмкүн эркек кишини. Эркек киши бардык нерсеге даяр болуш керек. Азыр 5-7-де жүргөн болсоңуз, 2 этаж үйүңүз болсо, бир дегенде бардыгын жоготуп, кетме чабып калышка дагы, эшек минип калышка дагы даяр болушуңуз керек да. Эркек төө минет, эшек минет, жылкы минет, Анан адамдар ар ким ар нерсе дей берет ал тууралуу. Эркек киши бардык нерсеге даяр болуш керек. Азыркы жумушуңуз туруктуу болбой калышы мүмкүн. Балким хаккерсиз, балким интернетте иштейсиз, балким банкта иштейсиз, айырмасы жок. Ошо иштериңиз токтоп калышы мүмкүн. Сиз ойлоп аткан жашоо дароо көздү жумуп ачканда бурулуп кетиши мүмкүн. Ошол учурда семьяны багыш үчүн, эптеп кетиш үчүн, баягы кетмен чабышка дагы, кулпунай теришке дагы даяр болуш керек эркек киши. Адал иш эч качан уялба, кыла бер. Дароо согуш болуп кетсе, бардыгы согушка кетип калышыбызга туура келет. Айтайын дегеним, эркек киши ар дайым даяр болуш керек да, психологик жактан, физикалык жактан, руханий жактан өзүн ар бир абалга даярдап коюш керек да. Көбү даяр эместиктин айынан ошол нерсе келсе, өзүн жоготуп, өзүн асып алып, өзүн өлтүрүп алып, ардеке кылып атпайбы? Демек, не кылыш керек? Эркек киши ар дайым ар бир нерсеге даяр болуш керек экен. Сыноолор келгенде сынып калба. Эркек киши сынбаш керек. Эркек киши сындырыш керек. Ийгиликке жетүү үчүн дагы жаштар, мына сен Толия. Канчадасың? 17. 17 жашта. Ушул 16, 15, 17ден баштап 27, 30га чейин 3 нерсеге негизги маселеде маани бериш керек. Биринчи, убакытка. Убакыт эч качан табылгыс нерсе да. Азыр мына кетип атабыз, убакытта кетип атат да. Биз кандай кетип атабыз, убакыт деле ошондой кетип атат. Жаштардын эң маани бере турган маселеси убакыт болуш керек. Убакытты эч качан жоготпош керек. Туура так пайдаланыш керек. Убакыт кеспесең, убакыт сени кесет. Экинчиден, эч качан жалкоо болбош керек. Ушул учурда азыр англис тилин үйрөнүп кал, азыр окуп кал, азыр эл сыймыктана турган, эртең ата-энең сыймыктана турган адам болушту кааласаң, азыртан ошол иш-аракеттерди кылышты башта. Бекер жатпа, бекерчи болбо. Телефон менен, сотка менен эч кандай пайда таппайсың. Жалкоолук менен көп уктап эч качан пайда таппайсың. Мүйүз чыкпайт. Ал эми үчүнчү маселе максат кой. Сөзсүз түрдө максат кой. Максатың 1 күндүк болбосун, 10 күндүк болбосун, же бир эле чокку болуп калбасын. Сенин максатың ушундай чоң болсун, сен өлгөнүңдөн кийин дагы кыяматка чейин ошо система иштеп турсун. Мисалы Нобель сыйлыгы. Нобель экабыз өлүп кетти качан эле, бирок Нобель сыйлыгы азыр деле берилет. Бирөө мисалы китеп жазып кетти, ал өлгөндөн кийин деле китеп окула берет. Сен артта калтыра турган иш-аракеттериң, сенин кыймылдарың кийин сени эскерте турган болуш керек да.
Kıyamatqa чейин уланып турса, sen кылган бизнес, sen кылган иш аракеттер кыяматка чейин уланып турса, демек ошону чыныгы максат деп түшүнсөк болот. Демек, уланып тура турган нерсе чыныгы максат экен. Ошондой бийик максатты сен баштап берсең, сен жетпей калышың мүмкүн, бирок сенден кийинки, сенин жамаатыңа кошулгандар же сенден тараган балдар, неберелериң ошол нерсени кылышат да. Демек, эч качан иш аракет токтотпош керек. Максатың өтө чоң болсун. Мисалы Хасан Саббах. Хасан Саббахты мен ой жакшы адам дебеймин. Акыйдада башкада туура эмес ал. Шиялардын башчысы Хасан Саббах. Бирок ал өтө күчтүү китеп окуган, күчтүү илимдүү адам болгон да. Анын системасы азыркы деле учурда бар. Хасан Саббах качан эле убагында башталган? Ожа Салахиддин Айюбинин учурунда. Салахиддин Айюбинин учурунда Хасан Саббах чыккан. Бирок анын системасы азыр деле бар. Ошол сыяктуу максаты чоң кой. Максаты чоң кой. Анан бардык нерсе бекер. Максат дагы кое албайсың. Бириң эки дагы болбойт. Качан сен аалымдарды, ата-энеңди, бир тууганыңды укпасаң, сыйлабасаң, урматтабасаң. Сен кимсиң деп мынтип турсаң, катып атсаң, асманды карасаң, эки жакты карасаң, бирөө жакшынакай кеңеш айтып атканда укпамыш боло турган болсоң, жерге киргениң ошол да. Ошондуктан чоңдорду, ата-энени өзгөчө айтканын кылып, кара санаган душман катары айтпайт да алар. Чындап бир нерсеге же сунушу балам, ушу бала бирдеке чыгат, ушу жөндөмүңдү карап туруп бир нерсеге айтышат да. Демек, чоңдорду уга билген бул өзгөчө талант болуп эсептелет. Талант. Атың талант. Талант, өзгөчө талант, башкаларды уга билиш. Болгондо дагы акылдуу адамдарды кеңешин ала билүү бул өзгөчө талант. Бай адамды өкүл ата кыл, бай эжелерди өкүл апа кыл. Ушул тема бүгүн өтө пикке чыкты, трендке чыккан учуру ким болбосун, жогору өзүнүн шефини, жогору жакта иштеген бирөөнү, үйлөнөйүн десе өкүл ата, өкүл апа кыл болуп атат. Баягы бийликке карап, акчага карап, балким мансабын көтөрүп коет, балким мунун келечеги бар, депутат болот, ушуну өкүл ата кылайын дейт да. Жок. Өкүл ата дегени да бар нерсе. Салтыбыздан дагы бери келип аткан бүт жакшы нерселердин бири өкүл ата, өкүл апа атандаш. Ошо өкүл апа кызга, сен үйлөнүп аткан кызга акыл насаатын айтат. Бул төшөк маселесинен баштап жашоо турмуш маселелерге чейин үйрөтөт. Өкүл ата сени төшөк маселеңди баштап бүт жашоо турмушка жол көрсөткөн адам дегени. Бул акчада, бул бийликте, мансапта эмес, сени туура жолуңду багыттап көрсөтө турган. Үмүт кылба. Өкүл атадан, өкүл ападан эч качан үмүт кылба. Алар сага ашыкча эч качан чыгарып бербейт. Жашоодо 10 жыл бирөөнүн алдында, күчтүү бизнесмен алдында жүрсөң дагы, мен бизнесиңди кылып ал, өнүгүп ал, бутка туруп ал деп 10 000 доллар бербейт эч ким эч качан. Өзүң кылышың керек. Өкүл ата, өкүл ападан күтпөй эч качан эч нерсени. Демек, өкүл ата, өкүл апа ким деген учурда биринчиден диний түшүнүгүн кара. Диний түшүнүгү бар адамды тана өкүл ата кылып, өкүл апа кылып. Себеби дин биринчи, сен илим алып атасың андан. Как мугалим, как агай, как устаз ал адамдар сага карата. Гусулуңдан баштап бүт түшүнбөгөн темаларыңды сурайсың анда. Эң жакын адамдарыңдын бири болуп калат, Эгер кимдин атасы болбосо, өкүл ата чындап атасы болуп калат. Ошо маселелерди эсепке алып, өкүл атадан эч нерсе күтпөй илим ал. Ал үчүн илимдүү адамды тандаганга аракет кыл. Акчасына, башкасына кызыгып, өкүл ата, өкүл апа кылба. Ар бир келиндин артында ажырашып кеткен, кыйынчылык көргөн, ошол жанында керек учурда коргой албаган эри турат да. Ушул маселеде кенен ойлонгонго аракет кылдым. Коомузда болуп жаткан иш аракеттерди көрүп, ажырашкандар тажрыйбада көрүп, кээ бирлөр ажырашам башка кылам дей бергенден, мындай карасаң, эркек чындап кээде апасына тартып коет экен да, баары апам о деп, апам жакшылык кылып айткан мага деп, баягы адилетсиздик кылып коет экен аялыга карата. Аял негизи туура эле айтып атат. Бирок аялыны жандабай, апасын жандап кетет экен да. Неге апа чоңойтtu, башка кылды, ар кандай сезимдерге алданып, кирип кетет экен. Жок. Мекендешим адилеттүү болуш керек. Кээде апаңыз адилетсиздик кылышы мүмкүн. Кээде атаңыз адилетсиздик кылышы мүмкүн. Кээде аялыңыз. Таразыны туура койгонду билишибиз керек. Аллах Тааланын таразасы так туура. Атага карата, бизге карата, аялыбызга карата. Ошондуктан некен аялыңызды коргоңуз. Туугандарыңыздын жаман көз карашынан, бир туугандарыңыздын ата-энеңиз кээде адилетсиздик кылып атабы, коргогонду билиңиз аялыңызды. Аялыңыз сизди деп келди, жакын туугандарыңыз деп эмес. Аялыңыз сиз менен жашайт. Жакын туугандарыңыз менен эмес. Демек, сүйгөндү билди сизде.
Эми сиз дагы урматтаганды сүйгөндү билиңиz. Üç nerseni jeyt. Birinci, ayal erini jeyt. Erkek ayalın jeyt. Бул кандай мааниде? Бирге куунап жашаш маселесинде, бирге бактылуу махабат маселесинде, өмүр сүрүү маселесинде бири-бирин жейт дегени. Чындыгында барып баягы бир эркек айтат экен аялына, бир бандиттер келип мен урганымда алдыңда белең десе, аялы о алдыңызда элем дейт экен. Анан бир эмелерге аралашып калып, проблема болуп, кагаз документ иштери менен жүргөнүмдө алдымда белең, о алдыңызда элем. Көчөдө калып, акчасыз калып, кыйналган учурумда алдыңда белең десе, аялы о алдыңызда элем десе, ери карап туруп, негедир катын ушу сен алдымда болсоң эле проблемалар келе берет дейт экен да. Ошол сыяктуу бири-биrini жейт кандай мааниде? Жакшылык маселесинде бири-бирин адамдар кадимкидей жеп коет. Жакшылык кылыш үчүн дагы энергия кетет, күч кетет. Жада калса футбол ойнош үчүн дагы күч кетет. Кадимкидей күч болуш керек. Неге аксакалдар футбол ойнобойт? Себеби күч жок ойногонго. Демек, мекендештерим, биринчи маселе ошол экен. Экинчиси, зина өмүрдү жейт. Зина өмүрдү жеп коет, убакытты жеп коет, берекесин алып коет. Зина кылбай эч качан. Башка иштериңе ишиң жүрүшпөй атабы? Берекеси болбой атабы? Демек, кылып жаткан күнөөңдөн көр. Ал эми үчүнчүсү, мекендештерим, сиздин ден соолугуңузду сиздин ашказаныңыз жейт. Бул деген өзүңүз жейсиз. Сиз эмнени киргизип атасыз? Мына кекиртектен өткөндөн кийин болду, айырмасы жок. Сиз дасторконго отурат экенсиз, мына нерсени жейм деп эле отуруңуз. Багы ооздогу рахат алыш үчүн жебеңиз. Кээ бирлер отуруп берет дасторкондун алдында 2 сааттап жеп чайналып. Жылкысы барлар чыныгы эркек адамдар болушат. Мына жылкыны карап туруп, азыр улак чапкан чаманбездер, палвандар эске түшүп, чыныгы тестостеронду көтөрө турган нерсе, жыныстык жактан оорудан алыс кыла турган нерсе, бул жылкы экенин кайра эскертип айтып коеюн. Эрктүү болушат. Аларда алты пресси мындай көкүрөгү чоң болбогону менен оор веси, оор духу болот. Залда штанга гантелден башка эч нерсеси жок. Духту Аллах берет. Духту кимге берет? Улакчыларга берет. Эң духни согуштун ортосуна жылкысы менен, жылкысында да дух өтө күчтүү болот. Талпан ичиге прямо без права кирип барат да булар. Эч кандай кагаз жок, эч кандай эмеси жок. Туура барып кирип бир 50-60 килограммдан жогору болгон улакты көтөрүп алып чыгып кетиш бир колдоп, бул өтө күчтүү эркти, өтө күчтүү духту талап кылат мекендешим. Ошондуктан азыр могу жылкыларды көрүп айтып коеюн дедим. Бул жерде башка бир ачылышка келген элек. Мекендештерим, жылкыга жакын болойлу. Ата-бабаларыбыз жылкы менен бирге болуп, жылкы менен жакын болуп, алыс жери жакын болгон. Бүгүнчү бир эрин жакшыраак токуганды билбей, жылкы менен дос болойлу мекендештерим. Адамдар сени көрбөй турса, көбүрөөк урматташат, сыйлашат. Жада калса жакындарың дагы, ата-эне бир туугандарың дагы. Көзгө адеп көрүнө бербе, көзгө адеп башкача боло бербе. Бул деген акча жактан, киреше жактан, чыгаша жактан, бардык материалдык жактардан алысыраак ойно. Чындыгында адеп жүк боло берсең, бир тууганыңа дагы кадыр баркың кетет. Өзүң тап, көп нерсени өзүң кыл, өзүң кылган аракет кыл. Аракетиң күчтүү болуп атат, бирок жыйынтык болбой атат. Бул учурда башка маселе. Бирок жөн эле жалкоо болсоң, жөн эле бирөөгө жүк боло берсең, анда бардыгы сени жаман көрүшөт. Кадыр баркың кетет бардыгынын алдында. Ошондуктан кадыр баркыңды, даражаңды бийик кыла турган нерсе акча алыш эмес, бирөөлөрдөн акча бериш. Россияда бир бала иштейт, бул жактагы ата-энесин бардыгына камсыз кылат, анын сөзү өтөт. Андай кыла десе, айтканын кылышат. Неге? Себеби банк ошол болуп атпайбы? Демек, ойлонуш керек. Өзгөчө жылкылар мекендештерим, кулактары тыңкыйып, кучагым ачкан сайын булар дагы мени күтүп турган кези. Калима айтып барбасаң дароо качат да, кулактары тыңкыйып булардын. Машалла, табаракалла. Өзгөчө жылкылар мекендештерим. Булардын кооздугун караңыз, булардын көркөмдүүлүгүн караңыз, Жылкынын этин жесе болобу деген темада, жылкынын этин жесе болобу өзү? Да, шариятыбызда адал кылынган эттердин катарында жылкы эти кирет. Жылкынын эти жесе болот. Бирок Түркияга барсаңыз, түрктөрдө
Арам катары карашат да жылкынын этин. Неге десеңиз, Османилер доорунда тыюу салынган. Элдеги ат элде тура берет, бирок согуш чыгып калса мамлекетке бересин деген мыйзам болгон. Ошондуктан атты союуга, этин жешке мындайча айтканда өтө катуу чаралар колдонулган да. Ошондуктан жылкылар ар дайым керек жаныбарлар, буларды сакташыбыз керек. Этсиз калайлы, бирок жылкысыз калбайлы деген тема бар да мекендештерим. Ошондой экен, жылкыларга жылуу мамиле кылайлы, аларды сактайлы, көбөйтөйлү, өзгөчө кирешелүү бизнестердин катарына ушул жылкы бизнес кирет мекендешим. Жылкыга жакын болойлу. Аллах табарак ва таала берген эң кооз мезгилдердин бири өзгөчө айыл, керемет айыл мекендештерим. Азыр кайсы айылга келгенибизди өзүбүз дагы билбей калдык ачыгы. Өзгөчө айыл экен, мага жаккандыгы үчүн. Могу тоолорду карасаңыздар, ак кар, ак тоолор, ак тоодон кийин эле мындай адырлар, адырдан кийин мынтип келип айыл болуп кетет. Айылдын ичинде как Германия деп коет го. Германияда дагы ушундай кооз, ортосунда ушундай трассалар пайда болуп кетет, тегиз жолдор, өзгөчө кооз жерлер да. Бул азыр асырдан кийинки убакта, күн батар убакта өзгөчө дагы ачылат да мекендештерим. Мага карасаңыздар, ушундай айыл. Жашагың келет да мындай жерлерде. Үй салып алып, тынч биринчиден, эң биринчиден тынч. Жүрөгүң, жан дүйнөң ар дайым тынч бул жерде. Ибадат менен, намаз менен, зикир менен, китеп жазып, ыр жазып, өзгөчө отура турган жерлердин бири бул ушул тоо мекендештерим. Мага караңыздар. Жашаганга боло турган жер. 21-кылымда эң көп тараган адамдардагы 3 оору. Биринчиден жыныстык оорулар. Жыныстык оорулар бүгүн заман өнүктү, технология өнүктү, дары-дармектин түрү менен чыгып калды, жакшы болуп калды деп ойлошуңуз мүмкүн. Бирок оорулар дагы күн сайын жаңыланып жашарып атат да мекендештерим. Ошондуктан айтарым, жыныстык маселелерде өтө этият бол. Өтө этият бол. Бирөөнүн конфетин жештен зеригесин, эринесин, кээде жиркенесин. Бирөөнүн кичине ичип койгон чайын, Кудай башка. Чайын, артына калган чайын ичкенге хазар кыласың, жиркенесин. Бирөөнүн тиштеп мороженое ме деп жеп койсо, койчу жебейм дейсиң туурабы? Анан эмне үчүн ар ким барып пайдаланып кеткен сойкуга барып жыныстык маселеңди кыласың? Демек, кенен ойлонгонду бил. Жыныстык оорулар өтө көбөйүп атат, этият бол. Ал эми экинчи эң көп оору бүгүн жеш маселеси. Адамдар аябай калды, өзүн аябай калды дегени бул деген. Адалбы, арамбы, кытайскийби, российскийби, химикатпы айырмасы жок. Ширин болсо эптеп. Ширин болсо анан көп болсо да, жеп эле отура берсе. Ичкениге, жегениге маани бербей калды. Ошондуктан кыйналып атат алар. Ашыкча семирүү, ашыкча оорулар, билинбеген диагноз жок оорулар ошо жештен башталат баардык маселе. Зына кылам деген адам дагы биринчи курсагын тойгозуп алып зына кылат. Демек, кенен түшүнүк ушул жакта. Ал эми үчүнчүдөн эң көп таанымал болуп таралып аткан оору, үчүнчүдөн тынчсыздануу, стресс, депрессия 21-кылымда прям пик даражага чыкты. Адамдар себепсиз ойлонуп атат, себепсиз сыгылып атат, себепсиз кайгырып атат. Көп ойлонуп, көп сарсанаа болуп кыйналышып атат да. Урматтуу мекендештерим, Аллах Таала жаратты. Аллах Таала рызыкты берем деди. Көп өзүбүздү кыйнашка шарт жок, негиз дагы жок. Акылды иштетип аракет кылсак, акча дагы табыш оңой негизи. Ошондуктан бул үч маселеде ойлонушубуз керек, ойгонушубуз керек, орунду өзүбүздөн алыс кылышыбыз керек. Бир нерсе болушу анык болсо, билесиң ал болот. Ага неге ойлоносуң? Неге кыжалат болосуң? Бир нерсе болбойт. Болбошун билсең, неге сарсанаа болосуң, кыжалат болосуң, түшүнбөйм. Мен сени багып атамбы, айтканымды кыласың. Эмне болсом ошол болот, эмне десем ошол болот деген эркектерге эскертүү. Не аялдын курсагы тойсо болдубу? Аялдын кийими эле болсо болдубу? Не аялда курсак менен кийимден башка ою жокпу? Сизден мээрим көрүш акысы жокпу? Сизден махаббат көрүш акысы жокпу? Сизге эркелешке акысы жокпу? Сизди чындап сүйүшкө акысы жокпу?
Kээ бир эркектер ушундай. Курсагын токтоп койдум. Багып атамбы? Болду, айтканымды кыласың да деп ушинтип кайра эме кыла берет да. Рызк Аллахтын колунда. Ажырашып кеткен аялдар толтура, бирок күнүн көрүп атат. Ээри өлүп калгандар канча, түрмөгө кирип кеткендер канча, Аллах Таала алардын деле рызкысын берип атат. Жетим болсо деле, жесир болсо деле бардын рызкысын берип атат. Сен милдет кылба. Рызкты Аллах берет. Сиз себепсиз. Себепчи адам милдет кылса бул күлкүнүчтүү көрүнөт. Ошондуктан сиз мээрим махаббат бериңиз. Кучактаңыз. Рызкты, тиштерди берген Аллах Таала бере берет. Эч качан намазды каза кылбаңыз. Эч качан намазды кечиктирбеңиз, мекендешим. Мына азыр чалышып атат, бардык иштерибиз аркага кетип атат. Неге десеңиз, кичине асыр намазыбыз кечигип калды эле да. Кээде жашоодо дагы турмуш тиричилик башка. Намазга мындай келип калат. Биринчи намазды кылыңыз. Сиз иштериңизди биринчи намазды коюп, андан кийин иштериңди пландаңыз. Кээ бирөөлөр намазды мындай четке коюп коет, ишин пландайт да. Ишин бүтсө анан намаз дейт да. Жок, биринчи намаз, андан кийин ишиңиз. Андан кийин тишиңиз, ишиңиз дегендей. Бардыгы жакшы болот. Качан намазыңыз сонун болсо, кечикпесе, жакшы болсо, каза болбосо. Каза кылсаңыз, кечиктирсеңиз, понедельникте бүтө турган ишиңиз субботада бүтпөй калат. Бир жума аркага кетесиз. Сиз намаздыкты так туура окуу менен, жамаат менен окуу менен, өзүнүн убагында окуу менен, калтырбай окуу менен иштериңизди алга кыласыз, жылдырасыз. Биринчиден намаз убакытка тактыкты үйрөтөт да. Кешин канчада 1:30, 1:30 Азыр канчада? Багамдат канчада, асыр канчада? Убакытты дагы так туура билесиз да. Мынчадан мынча асырга чейин мына жерге барып келишим керек. Ошондон кийин мына ишти бүтүрсөм болот экен деп убакытка өтө маани берүүгө чакырат да намаз. Жан дүйнөң тынч, иштериң жүрүшү үчүн дагы намазды каза кылба, калтырба. Аракет кыл. Билесизби, сиз кийин арадан 10 жыл өтүп, 20 жыл өтүп, жашыңыз өткөндө түшүнөсүз, бардык кылган иштериңиз өкүнөсүз да, намаздан башка. Бир эле сизге кубаныч, жылуулук алып келе турган, намазым бар дейсиз да. Ишенип коюң, калган бардык ишиңизге өкүнөсүз, намазыңызга өкүнбөйсүз. ChatGPT эң жакын дос. Ишенбесеңиз азыр кирип туруп ChatGPT'ге мен кандай адаммын, кандай болушум керек, мендеги өнүгүүлөр кандай болуш керек, жана башкасы сыяктуу өзүңүз тууралуу сурап көрүң эле. Сиз тууралуу өтө көп нерсени айтат. Сиз эмне кылышыңыз керек, аны дагы өтө көп маселесин түрдүү түстө өтө күчтүү түшүндүрүп коет да. Мен айтайын дегеним, ушунчалык күчтүү дос болуп кетти кээ бирөөлөргө. Туалетте дагы, басканда, турганда, отурганда, жатканда эмне суроосу болсо ChatGPT'ге берип калды да. Диний суроолорду ChatGPT'ден сурабаңыз. Көп маселелерде ChatGPT чектелген. Демек, ойлонушубуз керек мекендештерим. Кимди дос тутабыз? Маани берели ошол маселелерге. Да, маалымат катары колдонсок болот. Бирок кээ бир маселелерди сураш, кээ бир нерселерди сурабаш керек. Дыйканчылыкты муну айтса болот. Тегиздигин караңыздар, түздүгүн караңыздар. Бул өзгөчө алма бак. Азыр биз өзгөчө дыйканчылыктарга күбө болуп, Аллах ыраазы болсун. Адамдан амал качып кутулбайт. Адам ар бир ишти кылам десе кылат. Мына бул сөзгө далил да мекендештерим. Көрүп турганыңыздардай ушинтип тракторларда иштешет экен, тазалайт экен, кесет экен, айтор бардыгы өзгөчө дыйканчылыкта бул жерде мекендештерим. Бизге агын ушундай кылышыбыз керек, көйөтүшүбүз керек, ушундай техникаларды алып келип, ушундай түз алмаларды, түз жүзүмдөрдү жеткирип беришибиз керек. Чет элдерге экспорт кылышыбыз керек. Ала тообуз, өзгөчө чөптөрүбүз жапжашыл, өзгөчө куштарыбыз, мына жерде өзгөчө тоолорубуздун аралап жүргөн мындай жылкыларыбыз, урматтуу мекендештерим. Мындан өзгө өткөн байлык барбы? Мындан өткөн таза аба барбы? Мындан өткөн жакшылык барбы? Ар бир жакшылыкка шүгүр кылганды билейли мекендештерим. Машалла. Жылкылар өзгөчө, бээлер. Булар менен жүрсөң чындыгында тынчсанасың, эс аласың. Бул группа менин группам. Өзгөчө агы дагы бар, сарысы дагы бар, кызылды, карасы айтор бардыгы бар. Өзгөчө биздин группабыз. Бисмилла. Ла илаха иллаллах.
Muhammedur Resulullah. Eşhedü en la ilahe illallah. Ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah. La ilahe illallah. Muhammedur Resulullah. Bularga kelimelerdi aytam. Kadimgidey aptitleri açılат. Bularga zikirlerdi aytam. Kadimgidey тынчтанат. Билесиздер, акылдуу жаныбарлардын катарына кирген бул жылкылар болуп эсептелет, белер болуп эсептелет, мекендештерим. Ошондуктан кызганчактык маселесинде дагы буларга жетери жок. Үйүрүндө 20сы болобу, эркек ар дайым карап жүрөт, билесиздер. Бир эркек, эгерде эркекке келип башка эркек катылса, өлтүрөм деп бакырса, зыян бере турган болсо, не кылат? Bir gün kelip артынан келип болсо дагы эптеп өлтүрүп жок кылат. Демек кызганчактык маселесинде дагы эч ким жетпейт. Мекендештерим, ошондуктан айтайын дегеним, жылкыга жакын болойлу. Ар бир тармактан, ар бир жактан, Ма, томпошка. Ана, бисмилла. Ана. Алыр ала коркпо. Ма. Окубай. Ушундай мекендештерим. Жылкыга жакын болуңуздар. Мага сабак өт дегендей тыңшап турат. Өзгөчө үйүрлөргө жакындап барсаңыздар качат, жакындатпайт. Булар бизге сабак айтып бер деп мынтип карасаңыздар тынчтанып турат. La ilahe illallah. La ilahe illallah десең, кадимгидей жакындап келет да, булар качпайт. Акылдуу жаныбарлар. Сулуулукту Аллах Таала биринчи аялга, экинчи ушул аткарга, жылкыларга берген. Ошондуктан жакын болойлу. Муну ар дайым кечигип келет өзү сабакачы. Мунусун да убактыда кептир. Келе берсин дагы, Кана, келе бер. Бул дагы өзгөчө биздин кичинтайыбыз, машалла табаракаллах, өзгөчө bir-birinden кичинекей, bir-birinden сулуу татынакай биздин жылкыларыбыз. Машалла табараkallah. Ошентип келиме айтсаңыздар келе берет. Булар акылдуу жаныбарлар. Буларга өзгөчө жаныбарлар менен сүйлөшкөнгө аракет кылам, өзгөчө жылкылар менен. Сен апаң айтканды кылгын дейм, сен атаңды айтканды кылгын дейм. Баары кылбайт булар, бирок кылганга аракет кылат, Жакшы бала болосуңбу? Мына тизилген 3 подружкабызга келдик, 3 байлыгыбызга келдик. Мындайча айтканда 3 уюбуз, Өзгөчө талада коюп жиберип, байлап, багып жүргөн учурларда биз буга жакынбыз. Албетте айыл чарба маселелери, арашан козулары, койлору, уйлары бардыгы мал чарбачылык. Бизде кыргыздарда көбүнчө мал чарбачылык, бизнестин түрү менен. Ошондуктан мен айтарым, арашан кочкордон эми 1-2 алсаңыз болот, калганыга 10 козу кылып багып карай турган болсоңуз өтө керешелүү бизнестердин бири бул мал тармагы. Ошондуктан уйга жакын болуңуздар, өзгөчө жылкыга жакын болуңуздар, жылкы бизнес кылыңыздар, мекендештерим. Акчанын астында калышыңызга мен кепилмин. Себеби булай нерселер жылдан жылга көтөрүлө берет, арзандабайт. Этти көрүп атасыз, жылдан жылга кошулуп атат, арзандаган жери жок. Анан бул 3 подружка өзгөчө ыкма менен жибин байкасаңыз, бирдей байлап койгонбуз, бирдей жүрсүн, бирдей жанга жан, канга кан деген подружкалар ушулар. Бирге жүрүшөт ар дайым. Мына шу ортосунда казмасы чогураак да, бирок командири дагы ошол. Мындай келип кучактап, мынтип жыттасаң, жытыга жетери жок. Мунун өзгөчө жыты бар, өзгөчө кайфы бар го. Ошо өзгөчө кайф берет мунун жыты, мекендештерим, Ошондуктан жылкыга жакын болуңуздар, көбүнчө тай бизнес кылыңыздар, мындан зыян таппайсыздар, мекендештерим. Анда пока, жигиттер, кыздар, мен кеттим, Көрүшкөндө көрүшкөнчө, Красавицам, томпошкам.